Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Biz ummatlı görüşler, biz görüşlerden kebirki sorularından cevap verelim degenmiz. Soruda bunday deptir. Assalamu alaikum. Balağız 2 yaşta kantip ülgülü tarbiye bersek bolo. Balağa kantip ülgülü tarbiye bersek. Tarbiye turasında Kur'an-ı Kerim'de, İslam dininde emne deydi. Degендей болуп тур да бул жерде. Тарбиянын эң жакшысы, эң таасирлүүсү, эң пайдалуусу бул ата-эненин ошол балага үлгү болгондугу. Ата-эне балага үлгү болсо бул эң чоң тарбия. Миң айткандан ошол бала бир көргөндүгү абзел. Кандай жашаганды, кандай тамак жегенди, конокту кантип тосуп алганды, эшикке чыкканды, киргенди, адал арамды ажыратканды, мамилелердин бардыгынын, жүргөн тургандын бардыгыны иш жүзүндө ата-эне өз колу менен көрсөтүп берген болсо, мындан өткөн өзгөчө тарбия жок. Ошондон пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам тарбия бергенде адамдын кудурети жетпей турган, же болбосо акылына сыйбай турган нерселерди эмес, иш жүзүндө аткарып көрсөткөн. Жанында кичинекей бала отурат. Сол колу менен жеп, тамакты чачып жеп баштаганда, я гулам Саммилла. О балакай, бисмилла деп айткан. Кул бияминик, оң колуң менен жегин деп иш жүзүндө пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көрсөтүп берген. Демек, ата-эненин ошол балага иш жүзүндө көрсөтүп бергендиги эң чоң тарбия жана пайдалуураак. Изилдөөлөрдүн негизине карап айтканда дагы адамдарга, өзгөчө жаштарга таасир бере турган нерсе бул иш жүзүндө көрсөткөндүк, үлгү болгондук алар үчүн эң чоң үлгү. Мугалим дагы эгерде окуучуларына жакшы таасир берүүнү каалаган болсо, анда ошол нерсени иш жүзүндө аткарса, ал эң чоң тарбия. Экинчиси, Алла Таалам Кур'ан-ы Керимде көптөгөн окуяларды айтат. Муса пайгамбардын, Иса пайгамбардын, Ибрахим пайгамбардын, Исмаил алейхиссаламдын, өзүбүздүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын окуялары. Жаш балдарга бул окуялардан айтып берип, булардан алына турган сабактарды айтыш керек, үйрөтүш керек. Окуялардын өзгөчө таасири болгондугу үчүн Кур'ан-ы Керимде көп окуяларды айтып, пайгамбарыбызды тарбиялаган. Лукман алейхиссаламдын болгон окуясы, айткан сөзү, текебелерини баспагын, дошуңду бийик көтөрбөгүн, ушундай нерселерди айткандыгы, окуяларды айтып бергендик жаш балдарга өзгөчө таасир берет. Андан кийин мисал көрсөтүү. Жаш балага мисал көрсөтүп түшүндүргөн ошол нерсе ал баланын өмүр бою эсинен чыкпайт, унутпайт. Караңыз, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жакшы адам менен дос болсоң кандай болот, жаман адам менен дос болсоң кандай болот дегенде мисал көрсөтүп айтып жатат. Жанагы мисалды уккан адам өмүр бою эсинен чыгарбайт, унутпайт. Жакшы адам кандай? Жакшы адам менен дос болсоң, ал миск аты саткандай. Ал адамдын жанына барсаң, эгерде сүйлөшүп көрүшүп отурган болсоң, сага атырынан, жытынан сага жуат. Колуңа тиет, кийимиңе тиет, күйгүзүп койгон болсо жытынан келип турат ысырыгынан. Ал эми экинчиси темирчи сыяктуу. Темирчинин жанына барсаң, темирди кызытып, ысытып жаткан болот, же ошол жерде чокторунан тиет, же болбосо түтүнөн, жытынан тиет. Жакшы адам атыр саткан адам сыяктуу, жаман адам ошол темирчи сыяктуу. Жанына келген болсоң, көбүсү жугат, чогу жугат. Караңыз, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кандай сонун мисал көрсөтүп берген. Эгерде балабызга биз ушундай мисал көрсөтүп берген болсок, ушул мисал баланын Кудай кааласа өмүр бою эсинен чыкпайт. Демек, балага жакшы тарбия берүүнүн дагы бир жолу бул ага мисал көрсөтүп айтып берүү. Анан бала тарбиялаганда кээ-бирки эрежелер бар. Ушул эрежелерди колдон келишинче сактап аткарыш керек. Алардын эң эле биринчиси, балага тарбия бергенде кызыктыруу жана эгерде жаман иш боло турган болсо, анын жазасын айтуу. Жакшы адеп акылакка, Кур'ан жаттаганга, мектепте жакшы окуганга, ушулардын бардыгына сөзсүз түрдө канаттоонун эки канаты болгондой кызыктыруу, арабчасы таргиб ва тархиб. Кызыктыруу жана коркутуу. Ушул экөө орточо болуш керек. Керектүү жерде кызыктырып, керектүү жерде жазасын айтып, орточо тарбиялаш керек экен. Биринчи эреже. Экинчиси жеңилдетүү жана жумшак мамиле кылуу.
окутканда, үйрөткөндө, тарбия бергенде өтө жеңил жана жумшак кылыш керек. Себеби biz ал баланы көп жыл тарбиялап барабыз. Качан үйдөн даяр болуп, элге чыгып өзү кеткенге чейин үй бүлөдө тарбияланат. Демек, ага тарбияны жеңил жана жумшак кылып беришибиз керек. Ошол жылдардын бардыгында биз берген тарбияны жакшы, сонун кылып өзүнө сиңдирип алыш үчүн жеңил жана жумшак кылып беришибиз керек экен. Üçüncüsü bir ele ereceğini je bolsam bir ele nerseni 2-3 balabız bolmasa barına ele uşul nerseni kıla verbeş gerek. Kede bul balanın özgöçölügü, bul balanın jönдөмдүгү буга ылайык эмес, экинчи нерсеге ылайык болот. Ошон үчүн балдардын арасындагы айырмачылыкты түшүнө билиш керек ата-эне. Канткенде ошол балама бул нерсе ылайык болот, канткенде бул кызыма ушул нерсе ылайык болот деп айырмасын жакшы билиш керек. Төртүнчүсү балдардын арасында адилеттүүлүк. Көп жерлерде, көп үй бүлөлөрдө чыр-чатактын, ынтымактын кеткендиги ошол үй бүлөдөгү ата-эненин балдарына болгон адилетсиздиги. Bir balasına көбүрөөк берип коет, же болбосо bir balasına көбүрөөк белектерди берет, же болбосо көбүрөөк сарытпайт. Birini ekisinden özgöçe görgöndük. Je olsun birinin bir zaman sıfat üçün je bir gelişmeye kalgandık üçün birincisini ikincisine özgöçe kılıp karagandıq bir tuğanların arasında ıntımaktı, bilimlikti ketire toğan nerse. Oşonduktan balalarda tarbiyalaganda adilettүүлүк менен tarbiyalaş gerek. Jana beşincisi en akırkısı tarbiyalaganda etap менен tarbiyaloo. Бардык эле нерсени, жакшылыктардын бардыгыны, жакшы адеби акылактын бардыгыны бир эле айтканда сиңип ошол жерде ордунда эле оңолуп калышы кыйын. Ошондуктан этап менен секин-секинден аста-аста оңдоп барыш керек. Жакшы болуш аста-аста деп бекерден айтылган эмес. Жана сүйүктүү пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өз негизи намазга буйруганда оңго чыкканда намазга окуганга үйрөткүлө дейт. Намаз окуп парыз болушу 12 жашта өзүңүз. Бирок 10 жаштан намазга үйрөтүп баштагыла дейт. 2 жыл эгерде элестетиң, 2 жыл балаңызды намазга үйрөткөн болсоңуз, 2 жылдан кийин сиз өмүр бою кыйналбайсыз. 2 жылдын ичинде ал үйрөнүп, сиздин ар дайым намазды эскертип турууга муктаж болбой турган даражада даяр болуп калат. Ошондуктан бала тарбиялаганда этабы менен аста-аста секин-секин тарбиялаш керек. Алла Таала баарыбыздын балдарыбызды өзү сүйгөн, элине, жерине, динине кызмат кылга турган балдардан кылып тарбиялаганды насип кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.